下生风，龙飞燕凤绕柱，麒麟望苍穹。那大屋顶儿红柴门，让我放心穿越了时空。四合院里雕花窗，带回了儿时的梦。绿柳垂白蛐蛐儿叫，海棠花儿红，海棠花儿红，海棠花儿红。汉与青蛙护城河，抬眼看风车。我在那牌楼前，感受祖先的光荣。我属龙，站在这龙的京城。我属龙，站在这龙的京城。脚下时时传来的轰鸣，岁月这阵阵传来的热浪，它撞击着我的心，它撞击着我的心啊，它震颤着我的心。Жұбайың кетіп қалды ғой. Бүгін барбайсың ба? Мен қанты барам. Бұл Сыйлан деген таптақ ілешектен шығып кетті ғой. Bir қанша күн үйге барбайым. Анда тамақтанып ал. Болды. Табитім тартпай тұрады. Табитіңіз тартпаса дағы біраз жеңіз. Мақұл. Ысық екен ғой. Рахмат. Отырсаңшы. Мақұл. Лаужоу. О. Мен шет өлкөгө чыкпайлы койсом бу деп жатам. Ойды тоған сүйлебечі. Емнеге қапысына әлі шет өлкөгө чыққың келбей қалды? Емне деп сүйлеп жатасың? Сен жұбайың менен келише албасаң, сен үчүн чет өлкөгө чыкпай коюуга деле ыраазымын. Мен үчүнбү? Лаужоу. Ушунча жылдан бери сен мени түшүндүң. Мен сүйүү жактан талайсыз болуп келем. Бирок мага жакшы нерселерди үйрөтөсүң. Кесибиңди берилип, аркалайсың дейсиң. Иш жүзүндө мунун баарын сүйүү жактан болгон кемчилигин басып кетет. Азыр сен башыңды ийкесең эле бардыгынан кечем. Сен үчүн ар кандай жумуш жасасам дагы ыраазымын. Менин каалаганым сага турмушка чыгуу. Калган өмүрүмдө сен болсоң эле ошого ыраазымын.
неге сүйлөбөйсүң? Мен айтайын деген ойымды түшүндүңбү? Түшүндүм. Шиягутоң. Ушинтип айтып койгонуңа рахмат. Бирок мен сага кантип жооп берем? Мындай болсун. Сага ал экөөбүздүн баяныбызды айтып берейин. Мына. Өзүңөр деле көрдүңөр. Сүйлан экөөбүз төп келбейбиз. Ошол жылы мен аскер университетине дарыгерликке тапшыргам. Жап-жаш туруп майор даражасындагы дарыгер болдум. Ал тар көчөдөгү жесир аял эле. Окубаган бир баласы бар. 47-жылы мен алардын айылындагы бир батирге көчүп келип, аны менен эшиктеш коңшу болдум. Ким ойлоптур? Жарым жылдан кийин анын мага болгон мамилеси өзгөрдү. Мени көрсө эле оозун жаппай, кыбыр эткендин баарын сүйлөйт. Мен абдан маза кылды. Ал кезде анын мени жактырып калганын кайдан билейин? Ошол жылы жазда мен ылдыйкы Гансуга түшүп, айларлап эмдөө ишине катыштым. Ал күндө эки өмүрүмдө тең унутпайм. Ошол күнү түн ичинде бирөө эшигимди какты. Эшикти ачып, көргөн көзүмө ишене албай турдум. Эшикти ачып жиберип, аны көргөн учурда өзүм өмүрү ушул аялдан кутула албайсың. Теңирдин жазганы Жоу Кымыңдын тагдыры ушундай дедим. Ошону менен жанагы батирден мен аны менен бирге болом деп ант бердим. Карындаш, чын эле Орун басар Лаужону оорукананын башчылык милдетинен алып таштадыбы? Ошону айтпайсыңбы? Ал кийимин көтөрүп алып, ооруканага барып артынан калган жок. Лаужоонун бетин жер менен жер кылды. Ай, сенде бет барбы деги? Карындаш, бүгүн мен сени сындайын. Бул жалган иш чынга айланды. Коммунисттер баарын тактап чыгышты. Мындай иштесе, Лаужо кантип Орун басар болуп отурат? Макул. Болду. Мындай болсун. Жакшылап ойлон. Ай, сиңдим,
Лаужа ушунча көп күндөн бери келген жок. Жакшылап ойлонбосоң болбос. Болды. Жүр. Кой, анда биз кетели. Biz kettik. Жақшылап ойлон. Бирөө жарым барбы? А? Я? Ким бул? Кириңиз. Түргөтүңүз. Сиз ким? Сиз? Мен жоо оорукана башчысынын жардамчысымын. Фамилиям Тоң. Ойбой. Сиз тоңдаргерсизби? Жүрөгүң тоо экен. Издеп келгениң кара. Сени кабыл ала албайбыз. Акырына. Ай, келген жагыңа кайра кет. Эжеке. Сиздер кете бериңиздер. Жүр. Сен Жүр. Ай, кой берчи. Эмне кылмакчысың мени? Мен аны менен сүйлөшүшүм керек. Болды. Бул жердин тынчын албайлы. Ылдамыраак кетели. Бас. Үйдө кайнак суу жок. Келгенден кийин сөзсүз айта турган сөзүң бар чыгар. Эмне айткың келсе айта бер. Кулагым сенде. Жеңе дебе. Жеңең эмесмин. Мен сизге айтайын дегеним, бүрсү күнү Америкага кетем. Жоо оорукана башчысы экөөбүздүн ортобуздагы ишти сиз туура эмес түшүндүңүз. Эмнени туура эмес түшүндүм? Экөөң ошондой болдуңар. Эмнени туура эмес түшүнмөк элем. Менден күмөн санасаңыз болот. Бирок өз сүйгөнүңүздөн минтип күмөн санасаңыз, өзүңүздүн эрди катындык сүйүүңүзгө зыян келтирет. Сен мага тарбия бергени келдиңби? Жеңе. Сиз жоо оорукана башчысы менен бирге ушунча жыл жашадыңыз. Анан кандай адам экенин сиз анык билесиз. Сизге жүрөктөгү сөзүмдү айтайын. Жоо оорукана башчысы мен көргөн эң жакшы эркек. Чын. Мен аны сүйүп калдым. Ал мени жактырса, өмүр бою анын этегинен өөп өтүүгө да макулмун. Аны күтөм. Аны дүйнөдөгү эң бактылуу эркек айландырам. Сарсанаа болбо. Мен тилегиңе жеткирейин. Эртең эле аны менен ажырашайын. Каалооңорго жеткиле. Өкүнүчтүүсү, ал мени кабыл алган жок. Жеңе. Ал экөөңүздөрдүн баштан кечирген өмүрүңүздөрдү азаттыктын алдынан тартып, маданият зор төңкөрүшүнө чейин мага айтып берди. Акыр аягында мага ошол карлуу, бороондуу түндү ал эшикти ачып, сизди көргөн ошол сааттан баштап өзүнүн өмүрлүк тагдыры сиз экендигин, ал өмүр бою сизди сүйө тургандыгын айтты. Башыңыздардан кечирген ысык суукту мен жакшы түшүндүм. Бул мен үчүн эч качан ашып өтө албаган бел. Мен жеңилдим. Жеңе. Кечириңиз. Мындай эркек киши сизге күйүп, сизди сүйсө, чынында бактылуусуз.
Жакшы караңыз. Келиңиз. Тоң дарыгер үйгө мени издеп барып көп нерсе айтты. Айткандарын угуп, бир чети кубанып, бир чети капа болдум. Жогу мен жаңылыштым. Меники туура болбоду. Кечир. Sen мага ишенип үйгө кайтчы. Тигил жак тынчпы? Ай, Мантаң, жанагы сиңдимчи. Лаужаны ушунча бара калса дагы, бул Лаужа аны угуп кайтып келди. Ай, келе калып эле аны кечириптир. Мен жаңы эле алардын сүйлөшкөндөрүн угуп калдым. Сиңдим бирди ыйлап, бирди күлүп жатты. Ай. Лаужонун кеңпейилдигин айтсаң, эгер Лаужо тойдум десе, анда бул карындаш ушул айылда асылы өлүп алатай. Ошону айтпайсыңбы? Бир нече күндөн бери анын өңү түзү кубарып кагаздай болуп ыйлап жүрбөдүбү? Лаужо бул ишти жакшы чечиптир, жигитчилик кылыптыр. Баракелде. Сиңдим го тынчыды. Эми биздин үйдөн көргөн күнүн айталы. Сени Лаужо менен салыштырсам, ичиң тарыңдөнөсүң. Андай дебе? Мен деле бир нече жолу сени кечирдим. Мени кечиргениң Лаушанын бир ишине да арзыбайт. Мени канча жыл азапка салдың? Мен катамды бир нече жолу моюнга алдым го. Тырмасаң деле тирик калат го. Ал деме. Болду. Менин го жашым да улгайып калды. Сени менен да алыша албайм. Төшөгүңдү алып кел. Эмне кыласың? Уктоочу бөлмөгө бар. Уктоочу бөлмөгө барбасаң, мен дагы жүйүрдүн үйүнө кетип калам. Мени бул жактагы бөлмөгө жаткысы келбейт деп ойлоп атат окшойсуң, Я. Сенин ушул сөзүңдү күтүп жүргөм. Кел, мага бер. Жүр. Баузы, бизди алып келген бул жерде эмне деп айтат? Муну билбейт чыгарсың. Азыр Бейжиңде кеңири таралган ысык жерлердин бири. Сага мындайча айтайын. Бул дыйкан айылы, карач, тооктун шорпосу сымал. Кычкыл көк чөп менен жалбырактан эт. Бардыгы бул айылдын белгилүү курмаштары. Даамын татып көр. Татып көрөйүн. Кел ал. Рахмат. Лиңзы. Атаңдан сурачы. Менин сумкамдагы сүрөттөрүм жаман эмес. Мен сага көрсөтөйүнчү. Сүргө, менимче сен Лиңзыны көрсөң эле мактанып калганың эмнең? Сен сүрөтчүсүң.
Сүрөтчүнүн анчалык таң калаарлык эмнеси бар? Бул эмне дегениңиз? Илиңиз жогорку техникумду бүтүргөн. Ал сулуулукту жактырат. Экөөбүз сүрөт тууралуу сүйлөшпөгөндө эмнени сүйлөшмөк? Лиңзинин саркеч экени чын. Сен калп эле саркеч болгуң келип жатабы? Макул. Мен калп эле саркеч болгон адам боло берейин, сен өнөрүңдү көрсөтүп көрчү. Мындай да. Мен гитара черталам. Бул чынык өнөр. Сен экөөң таяке жээнге окшобой эле агайниге окшош экенсиңер. Сиз деле адиссиз го. Мен бул материалдарды ашыкча жарыялап турганымды жакшы билесиз. Ашык эмес экени чын. Бирок сен мага пайдалуу баа болот дебедиң беле? Жардамдашып турам деп айткансың. Демек бул бааң бир аз арзандатканың. Ага. Ата, сиздер келишим түзгөн жоксуңарбы? Кичине бала, аралашпа. Бул жерде чоң маселе чечип атабыз. Бүгүн сен ээрчип келгендей. Эмне жумушуң бар? Мен биягага мындай жумуш менен келдим. Агам экөөбүз келе жатып Лиңзга жолуктук. Сурасак тамакты ичпептир. Ошондуктан биз ээрчите келдик. Ошону айтам. Устат, өкүл атам жумушун сизге тапшырган экен. Айтып жаткан бааны акылдашып туруп бир чечимге келелиз. Ошондой дечи. Бирок менимче 60 000 юандык эсеп аз деле эмес го. Өтө эле аз го. Мен сизден 80 000 юан сурап жатам. Бул деген достуктун баасы. Ага. Атам чынында сизден көп алам деп турган жок. Ооба? Ал үйдөн айткан. Бул жолу зыян тартып калбаса эле болду. Тажрыйба деген керек го. Кызымдын айтканын уксаңызчы. Ага. Мен ачыгын айтайын. Корооңузду караңызчы. Бул дөңүз жыгач материалдарынын бир тобун алмаштыруу талап кылат. Анын үстүнө тазалык үйүн, ашкана деген талап кылып отурасыз. 60 000 юаныңыз жетпейт. Ата, менимче Шоага бөлөк адам эмес. Бул жумушту бизге берүү да оңой эмес. 80 000 юан деп туруп албаңыз. Кызымдын айтканына макул болайын. 75 000 болсун. 70 000 юан болсун. Менимче бул баа 70 000 юан болсо туура болду. Туура эле го. Жок сен, Силер Өкүл ата. Лиңз айтты го. 70 000 юан болсо, 70 000 юан болсун. эки тентек. Линзанын бир ооз сөзү үчүн 10 000 юандан көтөрүп жибердиңер го. Бул эмне кылганыңар? Бирок Линзаны да сыйлаш керек. Ооба. Шындай болсун. Келиңиз Шоага. Эмнени ойлоп атасың? Келгиле. Кел, устат. Келиңиздер. Сен менин жакшы кызымсың. Менимче Шиага чын эле таарынып калган окшойт. Агаң экөөң адамды көз килбейт экенсиңер дейт. Өзүң да. Линзы 70 000 юан десе сен да кошулуп 70 000 юан дедиң го. Жок. Унутуп калба. Биз Шиагайга болушуп баасын арзандатышыбыз керек. Эмне деп жатасыз? 70 000 юан болсун дедиң го. Ага. Чынында Илиңиз экөөбүздү ээрчип көркөм сарайына барасыңбы? Лиңзы мени ээрчип бар деди го. Эмне болду? Жок. Сен мени ээрчип барышымды каалабайсың? Жок. Мен эмне кыларымды байкабадыңбы? Сен эмне кыласың? Ага, арамзааланбачы. Акмак деле түшүнөт го. Ай. Чечек. Лиңзыны кылтакка түшүргөнү жүрөсүңбү? Кылтакка түшүрүү деген сөздү мага карата колдонбо. Жаман угулат экен. Ага, көп жылдан бери өзүң деле көрдүң. Сен го аял болсо артына түшөсүң. Бирок менчи ар намысымды таза сактап келем. Анткени менин каалаганым чыныгы таза махабат. Араң дегенде ушундай бир жакшы кызга кездешкенде өң келбетинен болсун, мүнөз жагынан болсун, айтор абдан жактырам. Бул оңой эмес го, ага. Ошондуктан сен аралашпа.
Эмнеге унчукпайсың? Эмне ойлоп турарыңды билем. Мен сыяктуу сен да илиңизини жактырып турган чыгарсың. Туура айтамбы я? Сүргө. Таап айттың. Сага чынымды айтайын. Лиңзыны көргөн жерден мен мурунку сүйлөшүп жүргөн кыз досторум менен болгон сүйүүлөрүм жалган экенин билдим. Билип кой. Эртерээк лиңзыга жолуккан болсом, аны баягы деле колума кондуруп алмак экенмин. Тагы Үргулакка жагымсыз сөз. Ага, мен да эсиңе салып коеюн. Ал лиңзи жогорку техникумду бүтүргөн. Ал эми сенчи? Орто мектепти да окуган жоксуң. Айтор төп келишпейсиңер, айтып коеюн. Мен ким менен жакшы болоорум менен окуумдун кандай тиешеси бар? Муну түшүнбөйсүң. Билимиң жогору болбосо, сүйлөшкөн сөздөрүң дагы бир жерден чыкпайт. Ал эми мен орто мектепти толук окугам. Жогорку техникумга окуу үчүн жакшыраак даярдык көрсөм, мен үчүн оңой эле иш болот. Билип кой. Эми бир жагынан менин азыркы кызматым сүрөтчүлүк. Бул да көркөм өнөр менен байланыштуу. Мени менен лиңзини талашуу оңой ишке ашат деп ойлойсуңбу? Сенин оюңча, мен лиңзынын тең эмесминби? Ага сен гана тең келе аласың, ошондойбу? Жок ага, мен антип айткан жокмун. Сен айтып айткан жоксуң. Бирок оюң ошондойго. Айтып коеюн Сүргө. Сен мындай десең болот. Мен сага башында жол берейин дегем. Эми жол бербейм. Көркөм сүрөт сарайына барганым барган. Ага. Чын эле айтып жатасыңбы? Мен эмне кылышым керек? Өмүр бою сага жол берип келдим. Дагы көз килбейсиң. Мени менен эсептешпей эле кой. Лиңзы мени жактырып калса, кайда барып, кайда турарыңды таап аларсың, уктуңбу? Ойлогонуңар ал сени жактырабы? Көз келбей турасың го. Жок. Дагы ушундай деп турасыңбы? Сен андай болсо? Жүрүп барып көрөлү. Жок. Анда ага. Мындай болсун. Илиңзинин артынан мен түшпөйүн. Сен илиңзига сөз айтып көр. Сага жол берейин. Арга жок. Агамсың го. Жол бербесем болбос ага. Бабызы. Ушинтип чечкениң туура болду. Өтө кубанып кетпе. Сөздүн маанилүүсүн айтып коеюн. Эгер жүрөгүн багындыра албасаң, анда өзүм багындырып алам. Жарайт. Жарайт. Сөзүң сөз. Ооба, сөзүмө турам. Куроо сөз жарабайт. Кел. Алыштык. Кел. Тура бербей басалы, жүр. Мен алдыңа түшөйүн, Сен биринчи бар. Мен карап турам. Каалаганыңдай болсун. Сен айтканыңдай болсун. Лаушау, тура тур. Мантаң. Кел. Лаушау сүйлөшөм дейт. Лаушау. Мени качан сүрөткө тартамын деди. Ана анча салтанат кылып эмне кереги бар? Сакал мурутумду алдырат. Болду. Карачы мону. Кийимиңди алмаштырып албайсың. Ал дагы кебетеңди карачы. Лаушияу мени сүрөткө тартам, үйдөгү жанагы дарбазанын маңдайындагын ала кел деди. Жинденип алганбы бул бала? Лаушау мени келсин деген жокпу? Жок. Тура тур. Жарык түшүрөлү. Мантаңдын бетине жакшыраак жарык түшүрөлү. Ана кеттик. Ата, менимче денеңизди бошкармаңыз. Жумуш жасап жаткан жоксуз. Ал дагы кебетеңизди караңызчы. Бирөө менен урушуп жаткандай. Өзүңүздү бошкармаңыз. Койчу. Эмне деп элатасың? Айтчы, бул үстүмдөгү кийим жумуш жасаганда кийген кийимге окшойт бекен? Өзүңүздүн ким экениңизди унутуп калбаңыз. Лүй бүлөсүндөгү акыркы мураскерсиз. Дүйнөдөгү сейрек кездеше турган улуу өнөрдүн устатысыз. Мундур
алдагыны кучактап артына тур. Аха. Бол, бар. Макул. Эй, дагы эмне кылган жүрөсүңөр? Сен бул салтанатты эмне кыласың, ия? Айттым косо абдан керек. Мантаң, алдагыны калакчаны кичине бийигирээк көтөр. Бул жакка кара. Ойлонуп карап турган сыяктуу бол. Кантип ойлоном? Эмнени ойлонуп турам? Анда жинденгендей болуп, бул жакты кара. Ушундай. Тура. Оозуңду жап. Болду. Кичине тигине бер. 1, 2, 3 кеттик. Жакшы. Эми дагы бир ирет тарталы. Бул жакты кара. Тетик үйдүн чатырын кара. Эгиңди көтөрүп, түз кара. Дагы бир жол тарталы. Арттан тияққа. Болду. А? Маймал кылып ойноттуңар го. Түшпөгөнүң эмнең? Жаңы тартып баштаганда. Лаушияу. Бул бияузу сенин үйүңдө абдан жакшы кылыптыр. Бул колдонгон материалы иштеген жумушу баары тең мактоого татырлык болуптур. Бул жерге бамбук эксең, бул жерге чай ичкенге стол койсоң, мен келип ушул жерден чай ичип турам десем, сен муну саткан жатасың. Ойлонуп көрсөңчү. Сиздин каалагыңыз ошобу? Камсанаба, мен кийинки короо жайды алганда сөзсүз сизди күтөм. Кандай жакшы. Сен акчага кызыгып барган сайын мага окшобой баратасың. Болду. Бүгүн сүрөттү жакшыраак тарталы. Тартасың, тарта турганың тарт. Мен оюмча сенин Бейжиңге кайтып келгиң жок окшойт. Жок, мен Шиангандын кызыл алла дүйнөсүнө кызыгып калыптырсың. Минте берсең Бейжиңдеги көп нерселерди унутуп каласың сен. Не дегиңиз келип турат? Мен мындай чечүүчү учурга келгенде чыны менен эле мага жардамдашпайсыз. Чечүүчү учур? Бул жакка канча 100 000 юан жумшадым. Баардыгы ушуга кетиптир. Сатып жиберсем зыян тартпаймынбы? Зыян тартсаң ал жок. Ал күнгө келгенде ушул жерде бол. Эмне мен ушул жакта боломбу? Сага айтып коеюн. Менде анча көп акча жок. Акчанын жарымы карыз калган. Убакыты жеткенде кайтарып беришим керек. Шианганда түрмөсүнө түшүп калам билесиңби? Мантаң, ошол жылы Жинырдан карыз алганда мен сага жардам бербедим беле? Бул короону алуу үчүн төлөмү жогору карыз алдыңбы? Баарына тең кошумча акча бересиң. Экөө окшош эле. Мен сүрөткө түшсөм, сага жардам болобу? Кантип эле? Акча болбойт да. Болот. Мен болот десем болот. Анда дагы бир жолу тартып жиберели. Макул. Тез тарт. Жүргүлө. Болгула Кел, анда келиңиз ата. Келгиле. Муну алыңыз. Лаушияу. Сүрөттүн ичинде эле жардамы барбы? Албетте айланайын ага. Түз тур, тез. Кайда карайбыз? Тетиги жакта. Тигил жакты карап. Ойлонгонсуп тургунуң. Анда макул. Жарайт, кеттик. Даяр тур. 1, 2 кеттик. Бул сүрөт. Сураба. Мантаң, сиздин бул кейпиңиз, турган турпатыңыз көргөн жерден эле курулуштун улуу устат экениңизди билдирип турат экен. Бияуза, Бейжиңдеги аты белгилүү Лүй бүлөсүнүн мураскери. Жарык берүү да жакшы. Уаң үй бүлөсү менен Лүй бүлөсү биргеликте бул короону оңдошту. Бул жерге дагы эмне жетишпейт? Мен эми түшүнгөндөй болдум. Лашау. Чынын айтчы, бул короону оңдоп түзөп бүткөндөн кийин эми сатып жибересиңерби? Эмараң түшүндүңбү? Чынында акылдуу экенсиз. Кымбат баада сатуу үчүн Мантаң агайды жардамага чакырып отурасыз. Сүрөткө түшпөйм дегениме да болбоду. Ал төлөмү жогору болгон карыз алыптыр. Эч нерсе деп айтпай эле коюңуз, Шияу мырза. Бул сүрөттөрдү Шианганга алып барып сатасыз да, ошондойбу? Бияузы, туура айтасың. Шианганда соода кылуучулар жарнамага өзгөчө маани берет.
Анда сиз мага бааны болушунча арзандатып бул сооданы жасадыңыз. Мен да сизден бир аз пайда таптым. Бул базардын эрежеси мындай. Ким ишкер болсо, ошол көп табат. Чынында ошондой. Мен мойнума алам. Сизге карыз болгонум болсун. Кийин сизден жакшылап үйрөнүп алам. Мен да сизден жакшылап үйрөнөм. Өкүл ата, сиз бул тармакта абдан тажрыйбалуу болуп турсуз. Ооба. Эмнен үйрөнөсүңөр? Ушулбу силердики? Мындыр, Сүргү. Ушул 2 айда силер мага короо жайды жыйнаштырууга жардамдашып абдан чарчадыңар. Бирок дагы жасай турган иштерибиз бар. Ал эмне иш, өкүл ата? Сиз үчүн бүтүрүп беребиз? Ооба, айта бериңиз. Бул чоң үй бүлөнүн мактана турчу нерсеси алтын балык, анар багы, семиз күчүк, жоон сандуу кыз. Ал эми алтын балыгы бар. Анар багы болсо алмаштырып алабыз. Семиз күчүк жоон сандуу кызды жөн эле коелу. А бул менин короомда темир капкалы уаң урдосуна жетпегени менен карапайым деле эмес. Кымбат дагы эмес. Биринчи кызыл карагайдан жасалган мүлк менен негизги үйлөрдү жасайлы. Макул, өкүл ата. Ал ишти экөөбүзгө тапшырыңыз. Шаа мырза, сиз корооңузду жай-жайына келтирип, Шианган жактагы бейжиндик айылдаштарга сатсаңыз, 3 эсе пайда табасыз. Лаушияу, бара-бара өзүңдү тааныбай баратам. Капысынан эле кантип үй соодагер болуп кеттиң? Дагы мага жардамдашып сүрөткө тиштеп коет. Мен ошондо ким болуп калдым, ия? Менин оюмча бүгүн кечинде Миңжүү деңиз даамына баралы. Жарайт. Жарайт. О, Кудайым-ай. Түшүм эмес чыгар. Аз эле убакытта 100 канча миң уяң таза пайда түшүрдүкпү? Өкүл ата, сиз жарым-жартылай пери эмей эле накта ыйык адам экенсиз. Мен мынча акчаны өмүр бою чарчасам да таба албайм го. Муну жаңы эле баштадык го. Экөөң жакшылап угуп алгыла. Эртеден бери экөөң оңго солго жүрүп аябай чарчадыңар. Алгыла. Өкүл ата, ушунча көппү? Рахмат ага, рахмат. Эмнеге рахмат айтасыңар? Ар бирөөңө 10 000 юан эмгек акыңар болсун. Силерге чынымды айтайын, бул жолу чыгымыман сырткары таптаза 520 000 юан. Мунун ичинде экөөңдүн 100 000 юаныңар да бар. Оозуң жаап ал, кебетеңди карачы. Шилекейиң агып кетти го. Өкүл ата, бул эмне кылганыңыз? Ооба, ага. Мунуңуз бир тууганыңыз экөөбүзгө эмне кылганыңыз? Эч нерсе болбойт. Экөөң билесиң, мен бир карт бойдок. Мөңдүр, сен менин уулум болуп каласың. Сүргө, сен менин неберемсиң. Ооба, бул сооданы чогуу жазайлы. Тиги үй ала албаган Шиангандык соодагер артыбыздан калбай жардамдаш деп жүрбөйбү? Ден Шиапин аксакал жакшы айткан. Биринчи бир бөлүм адамды байытуу керек деп. Биз партиянын үнүнө кулак салбашыбыз керек го. Менин көзүм жетти. Бейжинде акча табуу өтө оңой. Ооба, экөөңөрдүн 100 000 юан акчаңарды силерге бербейм. Анткени коротуп коесуңар. Угуп алгыла, ата бала үчөөбүз бир шериктеш курамбыз. 100 000 юан экөөңөрдүн кошкон салыңар болсун. Ага, сиз чыны менен ушул жакта иштеп калмаксызбы я? Келжиребе. Бейжин менин түп тамырым. Бул жерге жан тартпаганда кайсы жерге жан тартам? Өкүл ата, камсанабаңыз. Сиз Яңгуаң болсоңуз, биз бир тууганым экөөбүз 18 түп карагай сизге жабышып акырына чейин барабыз. Ооба, ошондой. Сен жүрөгүмдө жалаланган от,
От жалыны жүрөгүмдө жибетти. Ай, могу кичинекей болуп калды го я. Өз үйүңдөгүлөр жей турган чөчпөрага да ушунча болосуңбу? Жакшы. Жözü жаңы жылың менен. Бүгүн бизде майрам. Силерде Жапония жумушчуларга сөзсүз маани бергиле. Чүчпара түйүп жатасыңарбы? Биз дагы чүчпара түйүп жатабыз. Баары жакшы. Ай, Шажуга салам айтты. Апаң Шиужуга салам айтып кой дейт. Баузу да жакшы. Азыр сыртта тарсылдак атып жүрөт дейм. Болуп туранда, жаңы жылыңар менен. Жүзү агамдын курулуш кесиби жакшы болуп жатат. Алардын Жапонияда жумушу бүтсө дагы бир канча адам күтүп турат дейт. Мантаң агай, мындайраак. Биздин жунгонун салттуу маданияты азыр эл арасында таанылып баратат. Албетте ошондой болот. Биздин элдин канча миң жылдык өнөгүү тарыхында биздин ата-бабаларыбыздын калтырган дүйнөсү көп. Анан таанымал болбогонду кантет. Бул майрам өткөндөн кийин сиз экөөбүз окшош болобуз. Мени менен окшош дегениң кандай? Ошону да сурайсыңбы? Майрам бүткөндөн кийин пенсияга чыгат. Ал эми пенсияга чыккан адам бош адам деген болот. Уаңага. Сизге окшобойм. Жаш боюнча алганда мен бул жерде бир далай жыл иштедим. Башчыбыз айтты. Мен пенсияга чыккандан кийин дагы мага бир медицина изилдөө коомунун жооптуу адамы сен болосуң дейт. Айла жок, бул чөйрөдөн кутула албайм да. Макул. Бирок сен деле мага окшошсуң. Мына кара, мен пенсияга чыккандан кийин жанагы курулуш отрядынын техник башчысы болуп жүрбөймүнбү? Чынында акыл болсо дагы суроо жок. Агай, биздин Лаужоу сизге окшошпойт. Алардын ден соолук башкармасынын башчысы айткан. Эмдөө тармагында азыр эң кеми биздин Лаужоу сыяктуулар эмне деп аталчу эле? Даражасы жогору таланттуу адистер. Туура айтасың. Туура айтасың. Анда Лаужоу мындан кийин бош жүрбөйт. Жыйындардын уландысын ачат. Баарын бириктиргени барат го. Ал оорулууларды көрөт эмеспи? Ой, бул бийди да бирге бийлеш керек.